Молдо Нияздын 200 жылдык мааракесине арналган жогорку деңгээлдеги иш-чаралар бир гана Кыргызстанда эмес, түрк мамлекеттеринде да өтөт. Бул тууралуу Түрксой уюмунун башкы катчысы Султан Раев билдирди. Ал белгилегендей, кыргыздын жазма адабиятынын баш аты болгон Молдо Нияздын мааракеси өлкө маданиятынын турмушундагы чоң окуя болушу керек. Аны жалпы түрк дүйнөсүнө кеңири таанытуу үчүн бир катар иш-чаралар белгиленген. Анын бири Молдо Нияздын түрк тилине которулган китептеринин бет ачарын өткөрүү. Zal kitaptın tanıtımın tuşu geçsin Türkiye'de, Ankara'da, Türksoy'un штаб kvartirasında ошондой Ankara'dагы белгилүү атактуу университеттердин базасында өткөргөндү пландаштырып атабыз. Ошол эле учурда Türk мамлекеттеринде, Өзбекстанда, Казакстанда, Азербайжанда өткөрүү маселеси дагы биздин алдыбызда турат. Эң башкысы биздин Кыргыз тарыхында биздин жазма маданиятыбыз болгон, ошондой эле сабаттуу адамдарыбыз болгон, ошол эле учурда ошол мезгилдин тарыхы жазылып калган, эметкен инсандардын бири да Молдо Нияз. Ошонун анын өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүш керек.